Салам достор, бүгүн биз C программалык тилин баштайбыз. Эмнеге C? Себеби C эң эски тилдердин бири жана азыркы күнгө чейин колдонулуп келет, жана эң популяр тилдердин бири. C'нин плюс жактары скорость, ошондой эле сабаттуулугу. C'ни үйрөнсөңөр эгер башка тилди өтө жеңил, тез үйрөнүп кетсеңер болот. C деп жазганыбызда C programming language чыгат. Тактайм деп жазып көрөйүк. Кыргызча. Окей. C программалык тили 1970-жылдын башында чыктыр. Ошол күнүнөн бери колдонулат. Windows колдонуучулар үчүн жакшы IDE'лер бар. IDE деген Integrated Development Environment. То есть функциялары көп, текст эдитор сыяктуу код жазыш үчүн. IDE for C десек, C үчүн ушулардын арасынан каалаганыңарды тандап иштетсеңер боло берет. Биз болсо биздин сабактарда Visual Studio колдонобуз. Ошондой эле auto толтуруп койгон же көп функциялар колдонбой, өз колу менен баарын жазып, синтаксиске баткын кетем дегендер үчүн Sublime тексттерди колдонобуз. Бүгүнкү видеодо Visual Studio менен кантип жазабыз, ошондой эле Visual Studio кандай, ошолорду карап көрөбүз дагы. Алгачкы программабыз болгон традиция боюнча Hello World же Салам дүйнө жазып көрөбүз. Visual Studio деп Google жазгандан кийин эле биринчи чыккан официальный сайтына киргенден кийин Visual Studio скачайте и Community Edition'ды скачайтыңыз. Community Edition бесплатно. Ошондой эле функциялары биздин иш үчүн достаточно жетиштүү. Ошондой эле кийин Visual Studio инсталлерди жүктөгөндөн кийин Visual Studio Installer жүктөлөт. Муну ачканда бизге кайсы бөлүктөрүн жүктөйсүңөр ошолорду көрсөтөт. Бул жактан өзүңөр тандап, кийин бул жактан download кылып жүктөйсүңөр. Бизге керектүү болгон основной desktop болобу, C++. Ушуну сөзсүз жүктөшүбүз керек биз үчүн. Окей, андан соң жүктөлгөндөн кийин Visual Studio мындай чыгат. Ачабыз. Ачкандан кийин Create New Project. Бул жактан болсо Empty Project with C++. Ушуну тандайбыз. Next. Бул жакка атын беребиз. Мисалы Project 1. Окей. Create. Okay, Creating Project 1. Окей, бул жактан чыгат. Андан соң Source файлга келебиз. Source файлдан Add New Item. Орусчасы болсо добавить новый файл. Да? Окей, бул жактан C++ дегендин ордуна бизге мисалы main.c. Бардык C файлдардын аягы .c менен бүтөт. Добавить. Окей. Бул жакта файл провайдер сыяктуу болот. Бул жакта мисалы header файл, resource файл, source файл. Буларды кийинчерээк көрөбүз. Header файлдар кандай болот, аларды жазбай көрөбүз. Бизге source файлда main.c бар. Main.c бул программаны run кылат да, программаны иштетет. Программа эмне кылыш керек экенин бул source файлдардын ичинде жазылат. Бул жак файл жазганда save as ушул сыяктуу account setting ошолорду бул жактан көп функциялар бар. Мисалы debug кылганда, каталарды тапканда ушул сыяктуу толтура плюстар бар. Эми Салам дүйнөнү жазып көрөлү. Бардык файл, бардык C
тармагында алгач library мындай чыгарган себеби бул IDEаларды ушундай чыгарып берет. More powerful болот да. Main world. Кээ бир ар кимдин ар кандай өзүнүн стили болот. Мен көбүнчө мындай кылганды жакшы көрөм. Же мындай так болсо, порядок болсо жакшы көрөм деп ойлойм. Ушундай эле бул кашалардын кереги устуда болсо болот ошол сыяктуу. Окей, биз азыр эмне кылдык? stdio деген библиотеканы коштук. Ошол библиотеканын ичинде printf деген функция бар. Ал жерден hello world деп чыгардык. Эми run кылсак, бул жактан hello world деп чыгыш керек. Биринчи run кылганыңарда бир аз убакыт алышы мүмкүн, себеби compile деп Окей, hello world. Бул жерге каалаган түзүлмөчү жасаңар болот. Мисалы, салам дүйнө деп. Окей, салам дүйнө. Бул жака дагы бир printf жазылат. Салам. I'm the greatest. Десек. Жактан дагы I'm the greatest деп чыгат. Бунун ичине эмне жазсак, ушундай чыгат. Бүгүн биз жөн эле кайсы Visual Studio кантип колдонобуз, кантип проект созобуз, кантип source файлды созобуз, ошолорду көрдүк. Кийинки видеодо болсо Sublime Text аркылуу ушул эле кодду Sublime Text аркылуу жазып көрөбүз. Андан кийинки видеодон болсо биз кадимки сабактарды баштайбыз программирование боюнча.